Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн маанайыңар жакшыбы? Анда бүгүн бизде мекен таануу сабагы. Китебибизди ачып даярданабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы жаныбарлар адамдарга эмне берет? Эмесе балдар, бүгүнкү сабактын максаты менен таанышып алалы. Окуучулар тексттин мазмуну менен таанышат. Жаныбарлар адамдарга эмне берери тууралуу билишет. Ой жүгүртүүсү, эске сактоосу, өз алдынча иштөөсү, таанып билүүсү, билгичтиги калыптанат. Окуучулар жаратылышты сүйүүгө, эмгекчилдикке, жаныбарларга туура кам көрүүгө тарбияланышат. Күтүлүүчү натыйжа. Балдар, силер бүгүнкү сабактан темага карата түшүнүккө ээ болосуңар. Силердин эске тутууңар, сүйлөө кебиңер калыптанат. Оюңарды эркин айтууга үйрөнөсүңөр. Жаратылышты сактоого, алган билимдериңерди турмушта колдоно билүүгө тарбияланасыңар. Мал чарбачылыгы адамдардын тамак ашка жана кийимге болгон муктаждыктарын канааттандыруу үчүн үй жаныбарларын өстүрүү болуп эсептелет. Байыркы адамдар жаныбарларга аңчылык кылып, өздөрүнө тамак аш жана кийим кече даярдашкан. Кээде жолдору болбой ачкада калышкан. Адамдардын дайыма тамак ашы, кийими болушу үчүн жапайы жаныбарларды колго үйрөтө башташкан. Азыркы учурда биз алардан сүт, эт, май, жүн, тери алабыз. Эми ушулардын ичинен кой чарбачылыгы. Койду бардыгыбыз билебиз балдар. Кой чарбачылыгы Кыргызстандын мал чарбачылыгындагы негизги багыты. Кой майда жандыктарга кирет. Уяң жүндүү тукумундагы койлор абдан баалуу. Алардын жүнүнөн мыкты кездемелер жана килемдер токулат. Койлор сырттарда, жайлоолордо жана кыштоолордо багылат. Ал эми чүй жана талас өрөөндөрүндө бодомал өстүрүлөт. Бодомал дегенде биз бардыгыбыз билебиз, балдар. Бодомалдарга эмне? Чоң малдар кирет. Мисалы, уй жана букалар кирет экен бодомалдарга, жана жылкылар. Республиканын бардык бийик тоолуу райондорунда андан сырткары топоз багышат экен балдар. Мынакей сүрөттө көрүп турабыз. Булар эмне экен? Топоз. Топоз абдан баалуу жаныбар. Алар жүн, эт, тери жана сүт берет. Булардын сүтү уйдукунан 2 эсе майлуу болот экен. Топоз койлор менен жылкылар жете албаган аскалуу жана карлуу бийик жайыттарда багылат. Алар ошол кары кетпеген бийик чокуларда кар тээп оттойт, сууктан жана бороон чапкындан коркпойт. Андан кийин жылкы. Бул жылкы дагы эмне? Бодомалга кирет балдар. Жылкыны биз бардыгыбыз билебиз жана ар бирөөбүздүн үйүбүздө бар. Көчмөн кыргыздардын алмаштыргыч жардамчысы жана ишенимдүү жолдошу ат болгон. Бардыгыбыздын эсибизде болсо керек балдар. Ат адамдын канаты деген кыргызда макал бар. Бул бекеринен айтылган эмес. Азыркы мезгилде техника менен көп иштерди атты алмаштырды адамдар. Айылда фермаларга жана кашарларга ат менен чөп, жем жана башка тоюттарды ташып турушат. Андан тышкары бээнин сүтүн бардыгыбыз билебиз. Бээнин сүтүнөн жасалуучу кымыздын дарылык касиети эң чоң касиетке ээ. Азыркы мезгилде республиканын бардык курорттук зоналарында кымыз менен дарылоо жайлары ачылууда. Arpanın ala tozundan arkarın atsam zosun.
Биз сүрөттөн эмнени көрүп турабыз балдар? Уйду көрүп турабыз. Демек азыр уй адамдарга эмнелерди берет? Ошолор жөнүндө сөз болмокчу. Уйдан биз адамдар эт алат экенбиз. Андан тышкары сүт. Эми сүттөн эмнелер жасалат? Ошолорду билебиз. Сүттөн быштак, айран, каймак жасалат экен. Ал эми быштактан түркүн сырлар жасалат. Айрандан болсо сүзмө куюлат, сүзмөдөн курут жасалат. Жана дагы каймак тартылат, каймактан сары май алынат. Дагы балдар биз эми жогорудагы сүрөткө көңүлүбүздү бурабыз. Бул эмне экен балдар? Бул уйдун териси. Уйдун терисинин мааниси дагы адамдардын жашоосунда өзгөчө орун ээлейт экен. Терисин ашатып, иштетип, көчмөн кыргыздар үйгө сала турган жирчөктөрдү жасашкан. Ошондой эле кымыз куюла турган көкөр жана ошондой эле кымызды ачыта турган сабаларды жасашкан. Чоң завод фабрикаларда терини кайра иштетишип, булгарларды даярдап, булгарыдан биз көтөрүп жүргөн түркүн түстүү сумкалар жасалат. Ошондой эле акча сала турган капчыктар, булгары мээлейлер жасалат. Биз чоңубуздан кичинекейибизден чоңубузга чейин кийип жүргөн бут кийимдердин түрлөрү жасалат экен. Жана башка дагы көптөгөн нерселер жасалат. Силер билесиңерби, балдар, канаттууларды коен жана балык өстүрүүчүлүк булар дагы мал чарбачылыгына кирет экен. Канаттуулар фабрикасы адатта чоң шаарларга жакын курулуп, шаардын калкын жыл маалы менен жумуртка жана канаттуулардын эти менен камсыздап турат. Балык өстүрүүчү атайын чарбалар болот. Андай чарбалар ысык көл өрөөнүндө дагы бар. Ири шаарларга жакын жерлерде балыкты көлмөлөрдө өстүрүшөт. Канаттууларга тоок дагы кирет. Тооктон биз жумуртка, эт, жүүн алат экенбиз. Жумурткадан балапан чыгат. Ал эми жүнүнөн болсо башыбызга жазданып жүргөн жакшынакай жазыктар жасалат экен. Демек, балдар, тоок дагы адамдардын жашоосунда өзгөчө орунду ээлейт экен. Адам курт кумурскалардын айрым пайдалуу жактарын колдонот. Тып жибек көпөлөгүнүн курту жибек жибин берет. Андан шай кездеме токулат. Жибек көпөлөгүнүн курту фергана өрөөнүндө өстүрүлөт. Андан кийин балдар бал аарысын баардыгыбыз билебиз. Бал аарыларын балчылар гана багат. Алар баардык жерде өстүрүлөт. Аарылар бал, мом, прополис жана ары уусун берет. Андан баалуу дарылар жасалат. Булар жөнүндө абдан көп ырлар бар. Эми төмөнкү ырга көңүлүбүздү бөлөбүз. Ушул аарылар ачууланса каары бар. Шимип талаа гүлдөрүн ширин шербет балы бар. Бал челегин өзөндөн байкап балдар таанып ал. Балдар, бүгүнкү өтүлгөн сабактан төмөнкү сөздөрдү эсибизге сактап калабыз. Мал чарбачылыгы үй жаныбарларды өстүрүү, алардын ичинде териси баалуу, жырткычтар, канаттуулар, балыктар, аарылар жана башкалар бар. Мал чарбачылыгы ар бир жерде өзүнчө өзгөчөлүккө ээ. Ал жаратылыш шартына жараша болот. Эмесе, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктоо максатында төмөнкү суроолорго жооп беребиз. Өсүмдүк өстүрүүчүлүк менен мал чарбачылыгы өз ара кандайча байланышкан? Өсүмдүк өстүрүүчүлүк менен мал чарбачылыгы өз ара абдан тыгыз байланышкан. Мал чарбачылыгында малдарга тоют камдаш үчүн атайын малчылар өсүмдүк өстүрүшөт. Малчылардын эмгеги оор,
Жайында күзүндө чөп жаап, малга тоют даярдашат. Көк чөп жүгөрүнүн сөңгөктөрүн туура атайын казылган аңдарга салып, ширелүү тоют силоо сатышат. Мал аны абдан жакшы жейт. Андан кийинки суроо. Кыргызстанда балчылыкты өнүктүрүү эмнеге көмөк берет? Балчылыкты өнүктүрүү Кыргызстандын экономикасын жогорулатканга көмөк берет. Себеби кыргыздын балын чет элдиктер абдан баалайт. Чет жака балчылар өздөрүнүн таттуу балдарын тартышып, чет жака экспорттошот. Андан кийинки суроолорго өтөбүз. Үй жаныбарларын өстүрүү менен байланышкан кандай кесиптерди билесиңер? Үй жаныбарларын өстүрүү жана алардын ооруларын дарылоо максатын көздөгөн ветеринар дарыгери бар. Бул кесипке ээ болуш үчүн айры чарба окуу жайына окуп билим алышат. Кийинки суроого өтөбүз. Силердин аймакта мал чарбачылыгынын кайсы тармактары өнүккөн? Биздин аймакта мал чарбачылыгынын бардык тармактары өнүккөн. Бизде кой чарбачылыгы, жылкы чарбачылыгы, уй чарбачылыгы өнүккөн. Андан тышкары канаттууларды өстүрүү фабрикасы бар. Мындан тышкары балыкты өстүрүү үчүн атайын чарбалар дагы бар. Демек, бизде мал чарбачылыгынын бардык түрү өнүккөн деп айтсак, эч жаңылышпайбыз. Үйгө тапшырма алабыз. Мен сүйгөн жаныбар деген темага дил баян жазып келесиңер жана сүрөтүн тартып келесиңер. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Балдар, силерге ийгилик каалаймын. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.